Саламатсыңарбы, Арал айылынын тургундары. Мен атым Кыдыкбаев Жаныбек Султанович, Маман айылынан болом, Аксу районунан. Биз ушул мекенчил партияга тизмеге кирип, ушу партия менен аттанып бартабыз. Мен эмне деп айткым келип атат, бүгүнкү күндө баарыбыз тең эле бул пандемия убагы болобу, 30 жылдан бери эле ушу парламент чоңдордун баарын жамандап келатабыз, айтып келатабыз, иштебейт деп. Депутаттарга ишеничилик кетип калды да, элдин ишени кетти. Бул депутат эмне кылмак эле, бул партия эмне кылмак эле, бул шайлоодо баягы эле болот да деген элдин мындай көз карашы ушундай болуп калды. Эгерде Кудай буйруп биз өтүп калсак, Кудай буйруса ошол жака мен дагы жакшы бир ойлонуп атам, жакшы бир инсандар, жакшы эл үчүн, жер үчүн иштейин деген депутаттар барса экен деп. Кудай буйруса элдин ишеничин, үмүтүн актап, ошо депутаттарга ишеничти биз кайтарабыз, Кудай буйруса. Ан сиздерге айтарым, азыркы күндө шайлоонун шарапаты менен бул партия бул бирдеме салып берет экен, бул партия муну жасап берет экен, мунун акча берет экен деген сөздөр кетип атат. Алар ушул убакка чейин эмне кылып жүрдү эле? Ушул күнгө чейин эмнеге алып келген эмес, ушул күнгө чейин ошол акчаларды эмнеге көтөрүп келген жок? Бүгүн силердин добушуңарды сатып алалы деп келе жатат. Бүгүн айылыңарга 350 миң сом бере турган болсо, эртең 4-5 миллион келе турган акчаны тосуп алалы деп баратчак да алдыгачы. Ошон үчүн туура түшүнүңүздөр, туура тандаңыздар. Эмне демекчимин? Шайлоодо алданбайлы. Бул партияда өзүңөр талдап көргүлө, партияда алдыбызда лидерлерибиз Кудай буйруса коррупцияга аралашпаган. Садыр Жапаров өзү түптөгөн партия, Камчыбек Ташиев, Жындысхан Жолдошова, ошолор тетиги 2010 жылы элдин элегинен өткөн адамдар келе атат да, Кудай буйруса ошолордун аркасында жаштар биз да туруп алып, биз да ушул партия менен баралы деп атабыз. Ушулардай болуп, ушулардан үлгү алып, Кудай буйруса Садыр Жапаровдун кылынбай калган иштерин, программаларын ошону биз уламталы деп атабыз. Кудай буйруса бизге добушуңуздарды берсеңер, сиздердин үмүтүңөрдү актайбыз, Кудай буйруса үмүтүңүздөрдү. Айтарым, ушул парламентте жакшылап тандаңыздар, тургандар, азыр бүт партияларды карап көрүңүздөр. Барында эле баягылар партиянын атын өзгөрүп коюшкан, бирок артында баягы эле кишилер келе атат. Бирок элдин элегинен өтө элек өтпөй калышты. Аларды кайра эле биздикилер азыр шайлаган атабыз, кайра эле келип эле баягы элдин баарын эле башын айландырып, бүгүн школа салып беребиз, эртең муну кылып беребиз. Обещанияларды айтып эле азыр келип эле акча сунуштап атышат. Ошолорду албаңыздар. Алардын акчасынын кереги жок. Бизге мамлекет керек, бизге келечек керек. Ошон үчүн келечек үчүн, биздин урпактар үчүн бир ушул шайлоодо мындай чечкиндүү кадам кылалы да. 7-чи созув экен, 7-чи созувда ушу 7-нин бирин кыдыр деп бир жакшы чечим кылсак, туугандар. Рахмат силерге. Ушу кайдыгер карабай биздин партияны келип талапкерлер менен таанышып, биздин программаларды, биздин идеяларды келгениңиздерге чоң рахмат силерге. Мекенчил партиясына добуш бер. Мекенчил бол.